Ош мамлекет социалдык университетинин факультеттер аралык жана колледждар арасында өткөрүлгөн спартакиада 8 түрүндө өтөт. Бул спартакиада жыл сайын өтүп турат. Спартакиаданын негизги максаты бул студенттердин ден соолугун чыңдоо жана достук, улуттар аралык достукту тарбиялоо, анан кийин спорт кызыгуусун артыруу. Негизги максат бул жылда өтүп жаткан Бишкек шаарындагы вуздар аралык универсиадага катышуу максатында университетибиздин курама командасын аныктоо жана күчтүү спортсмендерди ошо команданын составына алып кирүү негизинде бул болуп өтөт. Спартакиада 8 түрүндөн өтөт. Бул 9 коргол, ордо, улуттук оюндардан, спорттук оюндардан волейбол, баскетбол, шахмат, настольный теннис боюнча өтөт. Бул мелдеш кыздар жана балдар арасында өтүлүп, жалпы негизделгүчү жалпыдан жыйынтык чыгарылып, жалпы жеңүүчү аныктайт. Биздин университеттин эсебинен каражаттар бөлүнүп берет жылда. Байгелүү орундарга байгелүү сыйлыктар бар, грамоталар жана акчалай сыйлыктар бар. Бул Демилге өткөрөт спорт клуб достуктун демилгеси менен жана дене тарбия кафедрасынын негизинде өтүлө турган нерсе. Биздин судьялар ушу өзүбүздө иштеген мугалимдер жакшы, булар жакшы жана акыйкаттуу чечим чыгарып, мелдештерди өткөзүп беришет. Programa boyunca ошондой. Бир гана илинген объявлениялар барбы? Ошо илинген объявление боюнча бир гана изменение бар. Орто менен стол теннис. Понедельник күнү болот. Биз базар күнү
bazar günü buluş gelirler.